ошондой машалла сунуш иретинде болуп атканыбызда дагы алхамдулилля жакшы маданият менен, адамгерчилик менен пайдаларын эске алып, туугандар мындай болуп атат деп нар жагынан чечим чыкса, лаббай, Алла разы болсун, башы көз астыбызга дейт, аля раси ва айни дейт. Ошон иншалла дайыма ынтымакка дуа кылайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар бир намаздан кийин дуа кылат эле. Аллахумма аллиф байна кулубина. Я Алла биздин жүрөктөрүбүздү бир кылчы деп. Ва аслих дата байнина. Биздин өз ара мамилелерибизди оңдочу деп Алла Тааладан сурандым. Мына биз дуа кылабыз. Ошон үчүн иншалла тиги арапташып кеткен, бул теңирис болуп кеткен дагы бул баранчасы тигинин кулу ана мынандай деген бир акылы кем, мээси кичине жетишпеген ошондой адамдардын катарына кирбейли, теңелбейли. Жок, баарына жакшылык алып. Кээ бир адамдар атайын эл бузарлар бар, дин бузарлар бар туугандар. Эми мындай болот экен да. Бир жагынан кайра коркосун. Тозокко бара турган адамдар көп болот экен да. Бейишке кире турган адам аз болот экен. Өзү жакшы адам аз болот экен да. Курандын айтуусунда имандуулар аз болот, шүгүр кылгандар аз болот, насаат туура сөздү түшүнгөндөр аз болот, бейишке кире тургандар аз болот. Курандын сөзү бул. Qalilun min ibadi yashkur, qalilan ma yu'minun, qalilan ma tadhakkarun, qalilan ma tu'minun. Vardı. Ошон үчүн бир алым Арафатта дуа кылган экен, "Я Алла, Куранда аз деп айттың эле го, мени ошолордун катарына кошпой" депчи. Бейишке кире тургандар. Аллах баарыбызга товфик берсин, жакшы көп дуа кылайлы. Жараткан Алла Таала мынасы бир ай талкуу, дин эркиндигин, дин тутуу эркиндиги боюнча мыйзамдар, иншалла юристтер бар, акылдуулар бар, башкалар бар. Кудайга шүгүр азыр баардыгы акыл эс менен эч кандай нерсе мисалы чечим жок, ана мына деп тополон когалаңдын кереги жок. Акыл эстүү, жети өлчөп биргесе турган, ар бирибиздин өзүбүздүн дагы келечегибиздин дагы иншалла бар мыйзамга баарыбыз баш ийишибиз керек. Ошондо иншалла бир жакшы сунуштар менен, жакшы бир элибизге пайда, унутпайлы эч качан. Мамлекетибизге пайда, динге зыян болбой турган нерселерди кабыл алыш керек. Кудайым баарыбызга товфик берсин, Алла Таала кабыл кылсын. Савабы ман саллал иша ва субх фи жамаатин. Багымдат намаз менен куптан намазды жамаат менен окугандын сообу. Кур'анда Исра сүрөсүндө 78-аятта Алла мындай дейт да: "Ва Кур'анал фажр. Инна Кур'анал фажр кана машхуда." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга жана үммөтүнө буйрук, түндөсү Кур'ан окугула, жана багымдат намазда Кур'ан окугула. Багымдат намаздын учуру бар го? Ошол учур Кур'ан окугандын эң берекелүү, нурлуу учуру ошол да. Эң сооптуу учуру ошол. Ва Кур'анал фажр деп Алла Таала Кур'ан багымдат намазда Кур'ан окуганды өзгөчө белгилеп кетет. Албетте багымдат намаздагы Кур'ан окуу машхуда, күбөлөнгөн. Эмнеге күбөлөнгөн десе, муфассириндер айтышат: "Ал-мурад салату субх ташхадуха ал-малаикатул лейл ва малаикатун нахар." Периштелер себептегенде ошол учурда күбө болуп береткенсиге келеткен да. Түнкү периштелер дагы, күндүзгү периштелер дагы топтоло турган, жолуга турган учур багымдаттын учурунда экен. Себептегенде түнү бою асырдан бери азыр жазып аткан периштелер таң атканда кетишет. Таң аткандагылар келип сменаны алышат дагы, булар жазганды башташат. Экөө ушу кездешип калган ар бир адам менен мынакей периштелер риваяттарда келет, ар бир адам менен 10 периште. Күндүзү багымдаттан асырга чейин 10 периште, асырдан кайра багымдатка чейин да. Ошолор 20 периште топтоло турган учур багымдат намазы учур. Смена алмашат. Ошон үчүн Куранда Алла Таала мындай деп айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадиси бар: "Ман саллал иша фи жамаатин факааннама қама нисфал лейл, ва ман саллал субха фи жамаатин факааннама саллал лейла куллаху." Раваху Муслим. Усман разияллаху анху риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ким куптан намазды жамаат менен окуса, түндүн жарымын ибадат менен өткөргөндөй соо болот. Ким багымдат намазды жамаат менен окуса, түнү бою ибадат менен түндү өткөргөндө сообун алат. Эки намазды эле жамаат менен окусаңыз, все,
Түнү бою, түн канча саат болот эми Кудай билет, аз көп боло берет. Бирок ошончо саат ибадат кылган соо жазылат экен. Кандай керемет бул. Абу Даудда, Тирмизиде дагы келет. Bir hadiste Peygamberimiz aytқан: "Man sallal isha fi jama'atin kana ka qiyam nisfil layl." Lakin "Wa man sallal isha wal fajr fi jama'atin kana ka qiyamil laylatin." Kim құптан намазды оқыса, жарым түн ибадат қылғандай сауап алса, ким құптан намаз менен бағымдат намазды жамаатпен оқып қойса, түні бойы ибадат қылған сауап жазылады. Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят: "Асқалу ссала алал мунафиқин салатул иша ва салатул фажр." Мунафиқтарға ең оор намаз бағымдат намаз менен құптан намаз екен да. Ошон үчүн айтат туғандар, Алла Тааладан мен дагы сиз дагы коркуңуз. Бағымдат намаз менен құптан намазға сусташсаң, мунафиқтықтың тамырлары жайгаша баштады дейт да. Адамдын жүрөгүнө, ичине мунафиктыктын тамыры жайгаша баштайт экен да. Мына эки намазга эгерде сен сусташсаң, слабый, мындай кош көңүл мамиле кылып, жалкоолонуп келбей аткан болсоң, багымдатка, куптанга, уже билип кое бер, акырын шайтан өзүнүн эгинин акырын эгип атат, бул жакта үрөөнү сайып атат, акырын чек. Ошон үчүн алдымдар айткан, мунафиктардын белгилеринин көп эле белгилери бар, бир белгиси ушул деген. Ошон үчүн өзүбүз дагы багымдат менен куптанга бекемерээк болойлу, башкалар да. Пайгамбарыбыз айтат: "Валау я'ламуна ма фихима ла атахума валау хабба." Эгерде ошол мунафиктар ошол эки намазга келгенде сабабын билгенде, тизелеп, жөрмөлөп келишмек. Валакад хамамту ан а'мура бис-салат. Мындай да тугандар, пайгамбарыбыз райымдуу, бирөөнүн үйүн өрттөй тургандай андай жок, мүмкүн эмес ал. Бирок ушуга чейин айтылат, ким үзүрсүз оорулуу болуп калып үйдө окуп калат, сапардан чарчап калган учур болуп калат. Жана башка мисалы, ошого окшогон үзүрлүү учур болуп калганда, жөндөн жөн эле үйдө окубай, мечитке келип окуш керек экен. Мынакей мечитибиз даңгырап турат. Бардык жамаат менен учурашып кетип, болсо пайгамбар ушу сөзгө чейин катып айткан экен да. Табарариде хадис келет. Абу Дарда разияллаху анхуга ошондой өлүм төшөгүндө келип, мына өлүм келет деген учурда айткан экен: "Мен силерге пайгамбарым Мухаммад алейхиссаламдан уккан бир хадисти айтып берейин" депчи. Мындай деп пайгамбарыбыз айткан экен: "Убудаллах кааннака тара." Алла Таалага ибадат кыл, аны көрүп турганыңдай. "Фа иллам такун тараху фа иннаху яра." Эгерде аны көрүп турганда ибадат кыла албасаң, анда ал сени көрүп турат, ушундай ибадат кыл. "Вa'дут нафсак фил маута." Өзүңдү өлүктөрдүн катарында эсепте. "Ва ияка ва да'ватал мазлум." Zulum çekken, çapa çekken adamdın duasından saktangın. Fa innaha tustajab. Azmini bağımdatqa walau habban jörmölöp bolsun. Falyaf'al söz oşonu kılsın deydi. Bu Abu Darda degen men degen sahaba radıyallahu anh. Hadis ömür boyu bular maşallah Allah razı olgan işlerdi kılıp cemaat işlerden özlerini saktap kança degen adamlar, kança degen ümmetke dindi jetkirip ketken ulu sahabalardan biri. Şu ölörden aldın Peygamberimizin bir hadisini aytıp kalayın degen eken de olası ömür boyu uşlar amal kılgan uşu hadiskeç. Ne de atat Peygamberimizden uqqamın uşul hadisini değil. Bu yerde 3-4 mesele. Birinci Allah'ın kulusun, kulçulduk kılıp öt bu dünyada. İbadat kılıp öt. Bırak ibadat kılganda dağı Allah'ını görüp durganda ibadat kıl. Namaz okup atasın mı? Zikir çalıp atasın mı? Kur'an okup atasın mı? Dua kılıp atasın mı? Oruza karma atasın mı? Kayrımdılık kılıp atasın mı? Kıskası kanday gana ibadatın türün kılva. Acılık bu, umra bu. Allah'ını görüp durganday. Allah'ını hiç kim göre albaydı. Bırak görüp durganday ibadat kıl. Misali ben sizi görüp duram. Siz beni görüp durasın. Yoksa bir adam mı o? Kamera hazırlayın beni karap durat. İşte sen alayın. Allah Teala beni gözömöldöp durat, karap durat. Görüp durganday ibadat. Bu ulu darajadağı. Toysa Allah Teala'nı görüp durganday. Eğer de bunday bolbosa Allah beni görüp durat. Allah anı gele. Allah beni görüp durat dep ibadat kılış gerek eken da. Namazda okuganda, rükû sajdalarda Allah beni görüp durat. Kur'an'da okup, dua kılıp, zikir kılıp atkanda Allah beni okup durat, görüp durat. Bu birincisi. İkincisi
өзіңді өлүктөрдүн катарында эсепте дейт. Мына кичине баарыбыз бир канча десем бир 5 секундка же 10 секундка ойлонойлучу. Өзүбүздү өлүктөрдүн катарында эсептеп коелучу мисалы. Кандай болот элек? Мен өзүмдү бир өлүктөрдүн катарында эсептейин. Сиз өзүңүздү өлүктөрдүн катарында бир эсептеп көрүңүз. Бир 10 секундка эле. 10 секундка эле. Кандай деген руханият, кандай деген нураният, кандай деген бул жерде тарбия, аң сезим, тазалануу. Эмне деген күч бар бу жердечи? Ошончо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да ушинтип айткан экен да буга. Эки болду. Үчүнчүсү. Зулум чеккен адамдын каргышынан сактан. Мындай бул дегени бирөөгө зулумдук кылба да. Бирөөгө зулумдук кылба. Мал мүлкүн тартып алдың, же болбосо карап тур, абийирин төктүң, же канын төктүң. Үч нерсе. Мал мүлк, кан жан, абийир аброй. Ушул үч нерсеге кол салганың бул зулум. Сен зулумдук кылба. Сен зулумдук кылсаң, сен залым болосуң, тиги мазлум, зулум чеккен адам болот дагы, ошонун дуасычы сөз кабыл. Кандайдыр бир таанышмандыктын себептин негизинде бир аз кечигиши мүмкүн. Бирок ойлобоңуз. Ошонун ответи сизге берилбей калат деп ойлобоңуз. Алла Таалам адилеттүү, таанышман, мөөнөттү чоюп коюп кое берет. Мөөнөттү бир аз чоюп койгону алсыздык, коркоктук, азап келбегендик деп ишенбеш керек. Ошон үчүн туугандар, бири-бирибизге зулумдук кылбайлы. Мен сиздерге, сиздер мага. Биз элге, кошунага, туугандарга, өзгөчө жакындарга, аялыңызга зулумдук кылбаңыз, бала чакаңызга зулумдук кылбаңыз, досторуңузга, башкаларга тууган. Кимге гана болсун, даже мусулман эмес адамга дагы зулумдук кылсак болбойт. Мусулман эмес. Шарият тыйып салган. Анын дуасында Алла пайга риваяттарда келет. Кафырдын мазлум болсо ошо дуасын да Алла Таалам кабыл кылам деген. Амжеде айтып атат пайгамбарыбыз: "Ва ияка ва да'ватал мазлум фа иннаха тустажаб." Өзүңдү этиятта. Каргыш жаман нерсе. Сени бул балаңан чыгып кетет. Бүгүн болсо эртең чыгып кетет. Күндүзү болсо түндөсү чыгып кетет. Каяктан келгенде адам эси болуп калат. Андан кийин айтат мынакей. Эми бул канча болду туугандар? Ибадатты Алла карап турат дегендей. Алланы көрүп турганда ибадат кылайлы. Өзүбүздү өлүктөрдүн катарында эсептейин. Бирөөгө зулумдук кылбайлы. Колуңдан келсе, жөрмөлөп болуп келсеңчи, куптан намаз менен багамдат намазга ушуну кылгын деди да. Эгерде колуңдан келсе. Караңыз, жөрмөлөк болбосо, жөрмөлөп келиш кыйын да. Кыйын жөрмөлөп келиш. Биз жөндөн жөн эле тоба кылдым. Ошон үчүн иншалла келиңиздер, намазга бекем боло берели, элибизди намазга чакыра берели. Өзгөчө багамдат менен куптанга. Абу Умамадан риваят, бул да Табараниден. Пайгамбарыбыз айтат: "Ман саллал иша фи жамаатин факат ахада би хаддихи мин лейлатил кадр." Ким куптан намазы жамаат менен окусачы, Кадыр кечесиндеги сооптун үлүшүн алды дейт бул. Ар бир түндүн Кадыр кечесинин үлүшү бар. Сообу бар. Ошону алды деп атат. Абу Умамадан дагы бир риваят бар. "Ман тавалда суматал масjid фасалла ракаатайн кабла аль-фаджр, сумма жаласа хатта юсалли аль-фаджр, кутиба салатуху яумайдин фи салатил абрар, ва кутиба фи вафтир рахман" дейт. Ким таарат алып, анан кийин мечитке келип, 2 рекет багамдат намаздан мурда сүннөтүн окуп, отуруп, кийин багамдат намазынын фарызын окуса, анын намазы ошол күнү абрар, аулиялардын намазы болуп жасалат экен. Аулиялардын намазы болот сиздин намазыңыз. Жана Алла Тааланын өзгөчө өкүлдөрүнүн катарына жазыласыз дейт. Кандай гана жакшы дейт. Адал мал адалга сактап айтат. Ал акылдуу адам ахиреттин курганга сактап айтат. Шайтандын жолуна сактабайт. Исрапкерчилик кылгандар шайтандын достору деген Куранда. Алла жакшы көрбөйт деген. Ошон үчүн акча табуу кыямат күнү өзүнчө сурак болот, акчаны сарптоо өзүнчө сурак болот. Өзүнчө сурак болот. Кайдан таптың деген суроо бар да.
Адалдан таптың. Үй салдың, молодец. Қаяқтан тауып салдың? Машина айдап отасың, қаяқтан таптың? Аял бала шақаң бағып отасың, қаяқтан таптың? Киініп алдың, қаяқтан таптың? Бұл сұрау. Бұл сұрауға жауап бермейінше бір адамның бір дағы қадам алдыға шейін тие алмайды. Алла Тағала құтырмаушысыз, ортамшысыз сұрайды. Андан кейін бұл үш сұрау, бұл сұрауның жарымы. Жарымы болса мындай сұрақ. Еми таптың ғой, машалла, бардық адалдан. Уырлық менен, қарақшылық менен, арам жол менен тапқан жоқсыз. Бардығы жақсы, машалла. Салған үйіңіздағы адалдан, минген машинеңіз адалдан, киім кешеңіз адалдан. Алла разы болсын, машалла. Еми, ушыларды сіз қайда сарптадыңыз ақша тапқаныңызда? Сұрау. Қайда сарптадыңыз? Неге сарптадыңыз? Зынаға сарптаған жоқсыз? Арақа, текеберлікке, бұзықылыққа, исрапкершілікке, шайтанның ойындарына, біреуні қордағанға, заказға, арам нәрселерге сарптаған жоқсыз ба? Қайда? Ол өзінше сұрау. Қайдан таптыңыз? Приход, қайда сарптадыңыз? Расход, икона дейді. Аллахым барыңызға жеңіл қылсын, бірақ бұл сұрақ болады. Менен дағы сізден әрбірімізде болады. Әрбір енеден, әрбір атадан, әрбір бай, әрбір кембағал. Кімге қанша Алла Тағала берген, ошынша ол. Қайсы жолмен таптың, қайсы жолмен сарптадың. Мына ошыншын айтып тұрғандар. Абу Бакр ибн Сулайман ибн Аби Хасма. Умар ибн Хаттаб разияллаху анху бір жолы Сулайман ибн Аби Хасманы бағындат намазда таппай қалды. Умар разияллаху анху базарға барды. Себеп дегенде теге Сулайман ибн Аби Хасманың үйі мешіт менен базардың ортасында болчу. Өтіп баратса бір чекеде Умму Сулайман, ушу Сулайман ибн Хасманың апасы тұрған екен. Аға айтты. Сулайманды мен бағымдатта көрбедім ғой деп. Апасы жооп берді. Бұл таңат қычақты тахаджуд намаз оқып, ұйқысы келіп ұқтап қалып, бағымдатқа ұқтап қалды дегенде Умар разияллаху анху мындай деді. Бағымдат намазға келіп, жамаат менен намаз оқу, түні бойы ибадат қылып шыққандан маңа сүйкімдірек жақсырақ эле деді. Ошон үчүн кээ бир адамдар тахаджудка туруп же болсо кечки ибадатты аябай кылып багымдатка уктап калат да. Жок. Тахаджуд намазы сүннөт, нафил намаздар, багымдат намаздар бул фажр тургандар бул фарыз намаз. Фарыз намаз биринчи отурат. Бул риваятты имам Малик алып келди. Эми намазга жамаат менен келем дедиңиз. Келсеңиз окуп койтур да. Ошого канча сооп берилет дейт да. Абу Хурайра разияллаху риваят пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ким ман тавадда фа ахсана вудуаху", чырайлуу тарат алса, "Сумма раха фа ваджада ан-нас кад саллау, а'таху Аллах мисла ажри ман саллах ва хадара, ла юнқус залика мин уджурихим шай'a". Мечитке келсе, адамдар намаз окуп коюптур жамааттыкында. Алла Таала ага ушунча аракет кылып, жакшы тарат алып келгендигин кадырлап туруп, жамаат менен намаз окуган сообун берет экен буга. Жамаат менен окуган жоксуз. Жамаат менен намаз окуган ал 27 эсе көп сооп алат. Кеш келип алыңыз эле намаз окуп бүтүп койгон. Ошон үчүн кээде рисковать этпей келе бериш керек. Окуп бүтүп койду мүмкүн деп отурбай, анча-мынча бисмилла деп баса бериш керек экен. Таап калсам, таап калдым, болбой калса, все равно соопту алдым депчи. Алхамдулилlah да, карачы, Алла канча райымдуу. Просто биздин ниетибизге, кичине аракетибизге жараша болбосо жамаат менен окуган жоксуз. Ошого да ушунча сооп бергенге даяр. Биз алганга даяр эмес. Айтып атат: "Ла янқус залика мин уджурихим шай'a". Алар ушу жамаат менен намаз окуп сооп таптı го, ошодон бир кыпындай дагы сообу кемибейт дейт, кемибейт. Алла. Даже bir namazda rivayatта мындай дагы бар экен да. Келсең, кээ бир рекетине жетип калдың, кээ бир рекетине жетпедиң. Же болсо совсем эле намаз окуп бүтүп коюшкан. Ошо экөөндө тең толук жамаат менен намаз окуган сообу берилет дейт. Алхамдулилlah. Мындай ки: "Савабу ман амма қауман ва хум бихи радун ва ахсана салата". Имамдарга тиешелүү.
кайсы имамдан эл, коом разы болсо, ошонун сообу. Эгерде имамдын артынан эл имамга наразы болсо, шариятыбызда жакшы эмес да бул. Анын намазы макруh болуп калат да. Ошон үчүн жамаат өзү карап туруп, эң билимдүүсүн, эң алхамдулилlah сүннөттү жакшы билгенин ошону анан имам кылып барлыга коет да. Имам бардыгынан машаалла тандалат, ойлат, чоң пайгамбарлык мансап бул. Өтө чоң аманат. Имам канчалык сүннөткө көңүл буруп, жакшынакай кылып окуса, ошо элдин бардыгын сообу ошондой кетет. Кээде таква, намазды жакшы билген, жакшы окуган адамдын аркасынан Алла Таала периштелерди да чүрөт намазга. Анын аркасынан адамдар да ыктыда кылбайт, жиндер да ыктыда кылат. Периштелер ыктыда кылат. Канчалык машаалла имамыбыз таква болсо, ошончолук жамааттын сообу көп болот да. Бирок Кудай сактасын, эгерде ошо имамга коом, эл, жамаат наразы болсо, анда чатак. Ошо сообу Абдулла ибн Умар разияллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Саласатун аля кусбанил миск." Эртеге бейиште миск деген жыпар жыттанган эң укмуш атыр бар. Ошонун дөңсөсү болот экен. 3 түрлүү киши ошонун үстүндө отурат экен. Яуман кыяма. Абдун адда хаккаллах ва хакка мавали. Биринчи ушундай кул Алланын акысындагы берген, кожоюнун акысындагы берген. Мурда кулдардын заманы болгондо кулдар базарда сатылат эле, алынат эле, анын кожоюну бар эле. Ошон үчүн кожоюнун акысы болот эле. Бул мал катары эсептелчү. Алланын акысын, кожоюнун акысын. Азыр эми кулдун заманы жок азыр. Азыр эмне? Демек Алланын акысын дагы берет, өзүнүн начальнигинин акысын дагы берет. Алланын акысын берет, өзүнүн директорунун акысын берет. Өзүнүн управляющийнин акысын берет. Кыскасы өзүнүн жетекчисинин акысын берет. Кудай кааласа мунага ошого кирет. Жетекчиси эле арамга эле буйрубаса, баш ийүү милдеттүү. Экинчиси, варажул амма кауман ва хум бихи радун. Бир имам жамаатка, коомго имамчылык кылып атат, имам алим коом ошого разы да имамгачы. Биз разыбыз депчи. Эч кандай себеп деген качан разы болот? Имам коом менен жакшы мамиле кылса, алардын учурунда намазды кечиктирбей жакшы окуп берсе, жамандык жакшылыгында шерик болсо, дин талим тарбиясын берип турса, анан мисалы имамыбызга разы болсо, иншалла Кудай кааласа, мына ошо дагы каерде болот дейт, миск жыпар жыттанган атырдын дөңсөсүндө кыямат күнү ошонун үстүндө болот. Үчүнчүсү, варажулун юнади бис салаватил хамс фи кулли яумин ва лайла. 5 вакыт намазга азан айткан киши дейт. Мына өткөндө азан айтууну соопторун айттык. Кандай сооп, канча сооп, кооматтын сообу, азандын сообу, азанга жооп бергендин сообу, кооматка жооп бергендин сообу. Пайгамбарыбыз эмне дегендерди айткан? Мына туугандар, бул жерде дагы айтылып атат, 5 вакыт намаз. Раваху Тирмизи, имам Тирмизи риваят кылган. Башка бир хадисте мындай деп келет экен: "Саласатун ла яху яхулухумул фазаул акбар." 3 түрлүү кишиге эртеге чоң кайгы башына түшпөйт деген экен. Кыяматтын кайгысы чоң кайгы деп айтылат. Ошо 3 түрлүү кишиге кыяматтын чоң кайгысы түшпөйт. Так, вала яналухумул хисаб. Аларга эсеп китеп деле жетпейт. Эсеп китеп деле бербейт деген сөз да. Хум ала касибин мин миск. Махлуктардын эсебинен бошогонго чейин. Ким десе, ражулун караал Кур'ан ибтига вajhillah. Алланын разычылыгы үчүн Кур'ан окуган киши. Акча үчүн эмес. Мен жамандык жакшылыкта окуйбу, имамчылыкта окуйбу, о Кур'ан окуйт. Алланын разычылыгы үчүн окуйт. Бир, ва амма бихи кауман ва хум бихи радун. Алланын разычылыгы үчүн Кур'ан окуйт экен, жана имамчылык кылат дейт ошого, коом андан разы. Коомдан ушу мага акча берсе экен, анан окуп берет элем, анан имамчылык кылат элем, айлык берсе болбосо жок дебей, Алланын разычылыгы үчүн имамчылык кылган, Кур'ан окуган, ошого мына ушундай даража берет экен Алла Таалам, кыяматтын чоң кайгысынан сактайт экен. Эсеп китеп элдин бардыгы ошо түйшүктө болгондо, бу да эсеп китеп чыгат.
Қауым бұдан разы, Алла бұдан разы. Табараниде риwayatında Абдулла ибн Умар разияллаху анхудан келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: ким бір қауымға имамшылық қылса, фалияттақилла, ман амма қауман фалияттақилла, Алладан қорқсын. Валиялам, жақсы біліп қойсын, аннаху даминун мас'улун, бұл жауапкер, қиямат күні бұға жауап береді бұл. Ва ин ахсана кана лаху минал ажр, егер де жақсы қылған болса, сауап болады. Мисли ажри ман салла халфаху, қанша сауап, арқасында қанша адам намаз оқыса, ошанша сауап. Имам намаз оқыды, арқасында мына 300 кişi намаз оқыды. Имам өзінің намазы плюс 300 кişinin намазы сауабын алады екен. Қараңыз, біз бірле аламыз да. Бұл имам болса 300 кişinin сауабын алады. Ихлас болса, жақсы оқыса, еми Құдай сақтасын. Ва ма кана мин нақс фаху алейх. Қаншалық кемшілдік болса, ана шunu мойнында болады. Себебі шunu барлығын мойнына алып, анан Аллаху акбар деп атады да. Ошон үчүн имамчылык туганда өтө чоң жооптуу иш да. Буну талаша турган эмес, кача турган иш өзү. Бирок иншалла коом карап туруп, жок, сиз бизге имам болушуңуз керек. Биз аркаңыздан ыктыда кылабыз дей турган болсо, ал качпай, ошо коомдун ишенимин актап, жакшынакай аткарып берип турса, Кудай кааласа ушунча улуу соопторду алат. Амин сообу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Иза қамал имам, қала имам." Имамчы ғойрил мағдуби алейхим валаддалин дегенде фақулу амин, амин деп айтқыла деген. Фа иннаху ман вафақа қаулуху қаулал малаика, анткени кимдин сөзү периштелердин сөзүнө дал келип калса, гуфира лаху ма тақаддама мин дамби, анын мурунку бардык күнөөдөрү кечирилет. İza qala ahadukum amin, kaçan biröңөр amin degende, wa qala al malaika fis sama, asmandağı perişteler aytırken amin de. Fa waqatat ihdahuma al-ukhra, biri-birine dal gelgenden keyin gufira lahum ma taqaddama min dambi, rawahu Bukhari ve Muslim, murunqu günödörü keçirilir. Bukhari Muslim'de gelir. Qarap turmuş. Namaz okup Fatiha suresini okugandan keyin akırkı sözü Goyril mağdubi aleyhim ve dallin degenden keyin amin dep aytуу var. Ошол сүннөт. Amin dep aytуу сүннөт. Ушул аминди ичибизден айтабызбы? Же үндү чыгарып айтабызбы? Бул тууралуу аалымдардын ортосунда талаш. Бизде Ханафи мазхабта ичибизден айткан сүннөт. Başka mazhablarda ünün çıkarıp aytkan sünnet. Biro çın-çınına gelgende amindin özü sünnet. Biro azırkı talaşlı sebebine sünnetin hükümünden ıldıyla aytışıt dağı avla. Jakşıragı kaysı. İçinden aytığı je sırtından aytığı. Ündü çıkarıp aytığı. Hanafi mazhab aytat, içinden aytkan uşul jakşırağı. Atak sırttan aytsa dele meyli bolot. Biro jakşırağı içinden aytkan. Беркелері айтып қандай дейді? Жақшырағы үнді шығарып айтқан, бірақ ішінен айтса деле болады дейді. Қысқасы туған, бір жерде қарай тұрған болса, екеуін тең айтса болады деген. Бірақ Ханафи мазхаб Орта Азияда 13 қылымдан бері ішінен айтқанды ушуны қарманып, ушу жақшырақ екенін ынанып, соғу көбірек екенін ынанып, қарманып келіп отыр. Ошон үчүн мындай немелерде мындай дүрбөлөң салып, андай-мындай эме кылган кереги жок. Коомчулук менен Кудай кааласа ичиңизден амин деп кое бериң, үнүңүздү чыгарбай Кыргызстанда. Меккеге барганда үндү чыгарып айтыңыз, мейли башка жерде өзүңүздүн каалаган. Бирок мындай айса алхамдулилlah кейде бирөө ичинен айтып турса айтып, анан ушу дагы бир жаңжал калып келип коюп атат да, билимсиздиктенчи талаштар чыгып келип коюп атат. Мыналар мындай, анан кээ бирлери силер намаз болбоду деп. Жок, тууган. Амин деп өзү айтуу, машаалла. İçinde bul bundayda amin деген söz var o. Bunun manisi istacib. İfal kada, jo'sa shunday bolsun, shunday qilsin deb. Bul degen Allah qabul qil degan söz. Duada amin bul dua. Amin ne kene? Bul dua tuganda. Dua to'raluu Allah o'zi aytadi da ichingizdan qildilar deydi. Udu robbak tadarru va xufya. Jaldirab,
ичиңен кыл деп атат. Алла Таала уат да, сен ичиңен кылсаң делечи. Ошон үчүн иншалла хадисте экөө тең келет. Үндү чыгарып айтуу дагы бар, үндү ичинен айтуу дагы бар. Ошон үчүн буну талаш кылган, сеники туура эмес, меники туура дегенин кереги жок. Анчалык барган кереги жок. Атак сообу боюнча алхамдулилла мына. Андан кийин сооптуруңуз кандай дейт? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иза саллайтум фақиму суфуфакум." Качан намаз окуйын деп каласыңарго, биринчи сапыңарды тегиз алгыла. "Ва ля уммакум ахадукум фа иза каббара факаббиру." Жана бирөөңөр имамчылык өтсүн дагы, имам такбир Аллаху акбар дегенде силер дагы такбир айткыла. Жана качан гойрул магдуби алейхим ва лад-даллин дегенде силер болсо амин дегиле. Южибкумуллах, Алла сөзсүз кабыл кылат, жооп берет дейт. Хадисте келет: "Ма хасадкум яхуд, ал-яхуд ала шей, ма хасадаткум ала амин, фа аксиру мин каулиха." Ой, угуп алыңыз. Ибн Мажада риваят келет. Ибн Аббас разияллаху анхумадан пайгамбарыбыз айтып атат: "Ма хасадаткум ал-яхуд ала шей, ма хасадаткум ала амин, фа аксиру мин каулиха." Жөөттөрчө ушу амин дегениңерге көралбастык кылат. Bunday başka nerselerge görülbastı kıla albaydılar. Kılbaydı da. Oşonluktan şu amin degeslerdi sözlü gök aytıla dedi Peygamberimiz. Şunun için misali biz daima dasturxonda dele amin de koyamız mı? Ya sapar gittan damla dua kılınız. Amin. Ya namazda dele amin. Amin. Amin de cöğüttör gör albaydı. Şeytan gör albaydı, cöğüttör gör albaydı. Bunu biz kançalık elhamdülillah gök aytsak ошончолук сообу көп экен да. Амин. Андан кийинки хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: Алла Таала мага 3 касиет берген. Биринчиси салатан фи суфуф, сапты тегиз алып туруп намаз окуу. Экинчиси тахия, саламдашуу. Себеп дегенде бейиштердин саламдашуусу бул. Үчүнчүсү амин. Менде мурдагы пайгамбарларга бирөөсүнө дагы берилген эмес дейт. Бирок Алла Таала Харун пайгамбарга берген. Муса пайгамбар дуа кылганда Харун пайгамбар амин деп турат эле. Ой, Алла Таала экөөңөрдүн дуаңарды кабыл кылдым деген. Бул мындай да. Пайгамбар айтканы амин дегендечи менин үммөтүмө гана берген деп атат да. Карачы. Муса пайгамбар менен Харун пайгамбарга да Алла Таала амин деп берген экен. Себеп Муса пайгамбар дуа кылганда Харун пайгамбар амин деп турган. Курандын айтуусунда. Муса пайгамбар Аллага дуады кылып атат. Харун пайгамбар амин, амин деп. Жыйынтыгында Алла айтат: "Экөөңүн тең дуаңарды кабыл кылдым" дегенде. Демек, тугандар, ким дуа кылса, амин деп коштоп турса, ошондолордун баардыгынын дуасы кабыл болот экен да. Амин деп тур, я Алла, ошон үчүн качан бирөө дуа кылып атканда амин деп туруш керек экен. Не деп туруш керек экен? Апаңыз дуа кылганда амин деп туруңуз. Атаңыз дуа кылганда амин деп туруңуз. Досуңуз дуа кылып атса сизге амин деп туруңуз. Балаңыз дуа кылса сиз амин деп туруңуз. Имам дуа кылып атса амин деп туруңуз. Себеп дегенде алхамдулилlah буну мынандай ушу дуаңардын барды. Себеп дегенде экөө тең дуа кылып, анан экөөңүн дуаңарды кабыл кылдым деген жок. Муса пайгамбар дуа кылып атат, жанында Харун пайгамбар амин деп атат, экөөңүн тең дуаңды кабыл кылдым. Демек, мына дуа кылуучу эмнени сураса, ошо амин деп аткан ошону сураптыр да полный. Ал дагы дуа. Ошон үчүн айтат, экөөңүн тең дуаңды кабыл кылдым деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айтат: bir жолу жөөттөр келип калган. Ичи күйөргөн бугачы. Амин менен салам. Ассаламу алейкум. Биринчи сапта намаз окуунун собобу. Бара ибн Азиб разияллаху анхудан риваят. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям яти нахията саф ва юсавви байна судурил кавм ва манакибихим ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول رواه ابن خزيمة.
Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям намазга турганда чыгат эле дагы сахабалардын сабын башынан түздөп келет эле. Ийинге ийин тийгизип, көкүрөктөрдүн бери чыгып калган болсо сен кел, нарарак кирип калган болсо сен беререк чык деп, сапты тегиз кылтырып, андан кийин намаз окуйт эле. Кээде эскертүү берет эле. Ай, сапты силер тегиз алгыла. Кыйшык бириңер кирип, бириңер чыгып, ошондой турбагыла. Жүрөгүңөрдү Алла Таала ошондой кылып коет дейт. Аралаштырып салат. Аркыл кылып салат. Аркыл турсаңар жүрөгүңөр аркыл болот. Ошончо сапты тегиз кылла дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканы: "Фа инна тасфията суфуф мин иқамати ссалах." Намазды тегиз алуу, сапты тегиз алуу, бул намазды тургузууга кирет. Намазды окуунун ичинде. Намазды тургузуунун өкүмдөрүнүн ичинде чыгып алсаңыз, сиз аркараак чыгып алсаңыз, деп туруп, сапты тегиз алыш керек. Сап кандай тегиз болсо, жүрөгүңүз тегиз болот. Сабыңыз кандай түз болсо, жүрөгүңүз түз болот. Сап кыйшыйса, бириңиздин оюңуз, көңүлүңүз, жүрөгүңүз кыйшыят. Муну пайгамбарыбыз айтып атат, жүрөгүңөр кыйшыят дейт. Эгерде сап кыйшыйса, жүрөгүңөр кыйшыят. Таасири бар да. Карачы кандай деп. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат: "İnnallahu ve malaikatahu yusallun ala saffil awwal aw as-sufuful awwal." İbn Majah. Allah Taala jana perişteleri birinci sapka özgöçe rayımın jadırат deydi. Allah Subhanahu ve Taala birinci saptınçı faziletiçi başkaça da. Ошончо туугандар, эгерде биз албетте түртүшүп, талашып, неме кылгандан эмес, бирок бош жай болсо, сиз аркада отурбай, биринчи саптан алып калыңыз. Алла Тааланын өзгөчө сизге райымы, сизге саламы. Кийинки хадисте угуңуз эмне дейт? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Алла Таала жана периштелери биринчи сапка өзгөчө райымын жадырат дегенде сахабалар айтышты. Ва аластани экинчигечи деп суроо берди. Пайгамбарыбыз айтты: Алла Таала жананын периштелери биринчи сапка райымын жадырат dedi. Сахабалар экинчиге деле деп койду. Эки жолу, кээ бир риваятта 3 жолу айтып, биринчи сап дегенден кийин, андан кийин экинчи сап, андан кийинки деп кеткен. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi. Жоқ. Irбаз ibn Sariya radhiyallahu anh mınday deydi. Peygamberimiz kana yastaghfir li saffil awwal salasan ve lisani marratan. Birinci sapta Peygamberimiz 3 жолу Allah Taala'dan birinci sapta okugan adamlarının günölerin geçirimini surayt dedi. 3 жолу. Anan 1 жолу экинчи саптыгын сурайт. Кийинкisi. Demek ne deydi? Peygamberimiz dua kılып çeken: Ya Allah, birinci sapta namaz okuganlarının günösün geçir. Ya Allah, birinci sapta namaz okuganlarının günösün geçir. Ya Allah, birinci sapta namaz okuganlarının günölerini geçir. Ya Allah, ikinci saptagılardıkını dağı geçir. 3 жолу dua birinci saptagılarga. Oşon üçün qayerda olsa biz özümüzdü arkaga tartpay, maşallah namaz okuganda sapka, birinci sapka hareket kılışımız gerek. Andan keyin ikinci sap, üçüncü sap jana var. Memin degen tabiinlerden Said ibn Jubayr radhiyallahu anh var. 30 yıl değil. 30 yıl azandı meçit içinde okudum değil. 30 yıl 5 vakit namazdı ayakta okup dur. Azandı. Birinci sapta. Birinci sapta. 30 yıl imamdın артын карап окудум дейт. Башка жакты караган жокмун дейт. Тияк биякта бир башка астында башка сап туруп калган жок деген сөз да. Кылгандар болгон экен. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi. لو يعلم الناس على ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا رواه Bukhari ve Müslim. Eğer de adamlar azandın jana birinci saptın soğuğun bilgende anda bular oşo bardығы жарышып eптеп bir masale менен кантип чечсек болот дегенде
чучугулак менен чечкенге келишпек дейт да. Ушунча сол. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Адекем апам көп жылдан бери белгисиз оору менен ооруп келет. Апама дуа кылып коюңузчу. Алла шифасын берсин. Алла Таалла шифа шифаан камилан ажилан мустамирран. Апаңызга Алла Таала толуктуруктуу тез ара шифа берсин. Оңолуп кетсин иншалла. Фатиха окуп дем салгыла. Өзүңөр кишине азма садака кылгыла. İnşallah Xudo kalası ümidingizди үзбөгүлө, канча кылсаңар дагы жакшы болот.